Балыкчыда 6-класс сынып окуучусу зордукталды. Ошто президенттин катышуусунда Санарип Кыргызстан региондорду өнүктүрүү аталышындагы биринчи телекоммуникациялык форум өттү. Алдыда бул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде кабарлардын кезектеги топтому. Кызматыңыздарда мен Айжамал Улжобай кызы, саламатсыздарбы? Балыкчыда 30 жаштагы эркек киши 6-класс сынып окуучусун зордуктады. Укук коргоо органдарынын маалыматына караганда кармалган жаран тергөө абагына киргизилди. Тергөө учурунда айыпталуучу күнөөнү мойнуна алган. Ал 12 жашар кызды март айында зордуктаганы маалым болду. Өспүрүм окуя тууралуу ата-энесине 1 айдан кийин айткан. Алдын ала маалыматтар боюнча шектүү кызга жаңы буюмдарды көрсөтөм деп шылтоо айтып үйүнө ээрчитип келип зордуктаган. Учурда керектүү экспертиза дайындалды. Кыргызстанга жасалма виза менен кирүүгө аракет жасаган Конго мамлекетинин жараны кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин маалымат борбору билдирди. Москва Бишкек авиакаттама аркылуу келип, Манас эл аралык аэропортунун көзөмөл өткөрмө бекетинен өтүп бараткан 1991-жылы туулган Конго өлкөсүнүн жараны кармалды. Чегара кызматкерлери паспорттогу маалыматтардын тышкы миграциянын эсептөө базасына киргизгенде, ал жарандын электрондук визасы чыккан эмес. Териштирүүнүн жыйынтыгы менен чет элдик жаранды кайра артка жөнөтүү чечими кабыл алынган. Эскерте кетсек, ушундай эле окуя 2019-жылдын февраль айында катталган. Анда Нигериянын 2 жараны Кыргыз Республикасынын электрондук визасынын жасалма көчүрмөсү менен Кыргызстанга кирүүгө аракеттенген деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасындагы өткөрмө пункттарына байланыштуу маселелер Кыргызстан жана Өзбекстандын жумушчу топторунун жолугушуусунда талкууланды. Бул тууралуу чегара кызматынан билдирди. Эки өлкөнүн өкүлдөрү Өзбекстандын Фергана шаарында жолугушту. Кыргыз тараптын делегациясын вице-премьер-министр Жениш Разаков баштап барган. Ал эми Өзбекстан тараптын делегациясын премьер-министрдин орун басары Элиор Ганиев жетектеген. Кыргызстан жана Өзбекстандын делегациялары эки өлкөнүн ортосундагы Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасындагы өткөрмө пункттары жөнүндө 2004-жылдын 24-июлундагы келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү максатында иштерди улантуу зарылдыгы тууралуу макулдашты. Мындан тышкары тараптар Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасындагы такталбай калган участокторду сыпаттоону аягына чыгаруу керектигин белгилешкен. Муну ишке ашыруу үчүн Кыргызстан жана Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын ишин күчөтүү зарыл деген пикирге келишкен. Жазгы профилактикалоо ремонттоо иштерине байланыштуу Ош шаарына таза суу берүү 24-апрелинен түнкү саат 24:00дон 25-апрель 24:00га чейин токтотулат. Мындай чектөө Ош шаарына, Манас-Ата, Туран, Достук кичи райондоруна жана Калинин массивинин башка аймактарына тиешелүү. Андыктан Ош шаардык суу канал ишканасы ушул убакка жете турган сууну камдап алууну эскертет. Бүгүн өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Санарип Кыргызстан региондорду өнүктүрүү биринчи телекоммуникациялык форум өттү. Форумга мамлекеттик органдардын, депутаттык корпустун, бизнес коомчулуктун, электр байланыш компанияларынын, операторлордун, коомдук уюмдардын жана эл аралык уюмдардын 500дөн ашык өкүлдөрү катышты. Форумдун катышуучулары Санарип трансформациялоо боюнча мамлекеттик программаларды ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышып, күндөлүк көйгөйлөрдү жана өлкөнүн Санарип экономикасынын негизги катары байланыш тармагын өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашууда. Чет элдик жана ата мекендик телекоммуникация рыногун талдап, өлкөнү санариптештирүү процессиндеги электр байланыш операторлорунун иш тажрыйбасын карашууда. 1977-жылкы 7 балга жеткен жер титирөөдө Баткен жергесинде турак үйлөр жабыр тарткан эмес. Мунун себеби Баткенде сын чыкмасындагы үйлөрдүн көптүгүндө. Мындай ыкмадагы курулуштар 8 балга чейинки жер титирөөгө туруштук берет дешет адистер. Ошондуктан сын чыкмасындагы үйлөр туурасында жергиликтүү тургундар сынчуюм, тынчуюм деп да айтып жүрүшөт. Учурда Баткен районундагы турак жайлардын 90% сын чыкмасында курулган. Баткен районуна гана таандык болгон курулуштун бул ыкмасы туурасында кабарчыбыз Феруза Аскарбек кызы айтып берет. Баткендик уста Акыл Жолдошев башка облустарда кездешпеген сын чыкмасындагы үйлөрдү курат. Бул ыкма жалаң такталар менен ашталып салынып, талап жогору. Маселен, бул уста ай сайын 2-3 үйдү бүтүргөнү аракет кылат. Бизде сын чыгат да көптөн бери. Бул сайында жер тирөөдөн бери сын чыгып өткөн. 77-79 болгонбуз ошондон бери. А так фундамент чөкпөсө эч нерсе болбойт, кирпич эмес. Фундамент чөксө жарылат да.
Баткен аймагындагы турак үйлөрдүн 90% сын чыкмасы менен курулат. Мында ыкмада курулган имараттар кышында жылуу, жайында салкын болуп, 7 балдан ашуун жер титирөөгө да туруштук берерин адистер буга чейин белгилешкен. Маселен, 1977 жылдагы 7 балга жеткен жер титирөөдө Баткен жергесинде сын чыкмасындагы үйлөр, анан да кыш менен салынган же башка ыкмадагы үйлөргө салыштырмалуу чыгашасы аз. Арзан бүтөт кирпичке караганда. Кирпич тым эле кыймат. Анан бизге сууктук кылат. Паксада ылык болот, кыштасаң болот, битте плита менен чыга бересиң. Көмүргө эконом болот да мында. А кирпичте паровой курушуң керек, ого доход көп кетет. Сын чыкмасы кош сынч жана жеке сынч деп бөлүнүп, кош сынч салдыргандар көп. Анткени кош сынчта 2 катар сынч коюлуп, аралыгына топурак менен толтурулат. Үй бекем болот. Аны куруу үчүн 1 жума убакыт кетет. Азма сынчты бүтүн мына тиргектерди коюп атабыз кабанды. Bu tirgek deyt bunu. Teregele, ayağından bir ayağından bolu bulamacağız bir söğüp tut da, acıtmayıp da bunun kızmatı. Şunu tirgekte pırçakta tarihte kavan deyip koyup. Bunu Türkük üstüm. Bunu astı taksik üstü sarap. Şunu hazır bunu alıp bayı otağız biz şunu muhtap. Yıkılayıp. Hazır bana kıymırda kaldı ya. Koylarla yerler kıymırdaydı. Кайсы кылымга таандык экендиги белгисиз болгону менен учурда бул үй куруу ыкмасы өз актуалдуулугун жоготпой эл арасында колдонулуп келет. Мындай үйлөрдү алгач колунда бар бай манаптар курдурган болсо, учурда чыгымды аз талап кылган, бирок бекем курулуш ыкмасы болуп калды. Сын чыкмасында курулган турак үйлөр 100 жылдан ашуу мөөнөткө туруштук бере алат. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен району. Сиздер кабарлардын кезектеги топтоо менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылды. Ал үчүн Ынтымак ЧКТ сайты сиздердин кызматыңыздарда. Мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.